29-бөлүм. Баарын жашырган караңгы түн. Караколдун ак падышанын заманында эле тээ 1900-жылдары курулган эски түрмөсү сүрдүү көрүнөт. Анын бир кездеги акталган калың дубалдары азыр карарып, сыз тартып адамдын үшүн алат. 120 кишиге гана ылайыкталганына карабай, абактагылардын көптүгүнөн алардын ийиндери бири-бирине тийишчүдөй тар болуп, ар бир камера туткундарга жык болуп толгон. Бирок Каныметти өзгөчө коркунучтуу саясий туткун катары жалгыз кишилик камерага камашкан. Ал колундагы темир кишенин акырын шылдыратып, дубалдын бооруна араб тамгалары менен чийилген жазууну кирпик какпай жалдырап тиктеп отурду. Балким бул жазууну ага чейин ушул жерде отурган бирөө калтыргандыр. Каныметтин көөдөнүндө аман кутуламбы, акталып чыгамбы деген үмүттүн алсыз шооласы дагы эле бүлбүлдөп өчпөй турду. Ал өзүнүн ак экенин билет. Өзүнө мунапыс берүүнү өтүнгөн катты жазган болчу. Балким ага азаттык берип калышар. Гүлсүн менен акыркы жолу коштошуп айылдан аттанган түн эсине келди. Ал күрмөсүн колуна салынган кишенден улам кие албай туруп калган болчу. Гүлсүн шашкалактап, коркуп, ошого карабай жалаң көйнөкчөн турган күйөөсүнүн үстүнө боз күрмөсүн жаап жатып, "Канымет, тезирээк кайтып кел. Бул жөн гана жалган жалаа болсо керек. Сени көпкө кармашпайт. Мен сени күтөм" деген эле. Канымет ага түн жамынып келген. Ошол орой жасоолдон уруксат сурап, кишен салынган колдору менен барып, бейкапар уктап жаткан уулдарын аяр өпкөн. Анан кызы Ленинанын тармал чачтарынан жыттаганда жүрөгү кабынан чыгып кете жаздаган. Ушул куурчактай болгон татынакай, кетирекей мурун, кара кызын экинчи жолу көрбөй калчудай болуп, ичи эңшерилген. Анан жигитти кайратына салып, катуу сүйлөп, аялына дем бере, "Гүлсүн, мен бат эле келем. Балким эртең эле келип калам" деп жатканда сустайган өкүл аны желкеге түрткүлөп, караңгыда алып жөнөгөн. Ошондон бери аялын да, балдарын да көрө элек. Бүгүн Каныметтин жүрөгү өзгөчө тынчыбай, көөдөнү кысылып жатты. Акыркы күндөрү ал ар бир аткан таңды дагы бир күн аман калдым деп эсептеп калган эле. Ал башын муздак дубалга жөлөдү. Бир кезде акталган аки таштары сыйрылып, ордуна көк баскан дубалдардан өлүмдүн илеби согуп жатты. Бул дубалдардын тили болсо, канчалаган бейкүнөө жандардын акыркы үшкүрүгүн айтып берер эле. Дагы эле тынчы кетип, ордунан шалдырап турду. Ачкачылыктан башы тегеренип, сенделип кетти. Буга чейин аны түн ичинде тергөөчүлөр алып барып, "Сүйлө, акмак, Садыков, сен оңчул оппортунисттер менен эмне байланышып жатасың? Эмне элди Совет өкмөтүнө каршы үндөйсүң? Троцкий менен кандай байланышың бар? Кимге иштеп жатасың?" деп суракка алып, Каныметти урт тепкиге алып жатышты. Аты аталгандын бири менен да Каныметтин байланышы болгон эмес эле. Билимдүү жигит катары саясатты билчү. Бирок анын жумушу колхозду бутуна тургузуп, алдыңкы колхоз катары таанытуу, элдин жашоосун оңдоо эмес беле? Канымет үчүн мүнөттөр жылдарга, сааттар кылымдарга узарып кеткендей болуп, убакыт таптакыр жылбай, акыркы күндөрү өңү менен түшүн ажырата албагандай ден дароо абалда калган эле. Күн батып, тоого жашынган кезде гана аба бир аз салкындады. Түрмөнүн коменданты Белоусовдун столунда эми эле сырттан шаша кирген күзөтчү алып кирген саргыч барак жатты. Комендант баракты ыкшоо гана карап, тамгаларды көрбөсүнө көзү жеттиби, текчеде турган чыракты алып келип, билигин оңдоп жакты. Бул ОГПУнун үчтүгүнүн номер 37 протоколунан алынган өкүм эле. Көзүн жыртайтып, машинкеге терилген сөздөрдү кечинде ар бир атылуучунун алдында кекечтенбей, өкүмдүн сүрүн бузбай, окуп берүүнү ойлоп, өзүнчө бир сыра күбөрөнүп машыгып алмакка үнүн чыгара окуду. Выписка из протокола номер 37. Заседание тройки при ПП ОГПУ по Кыргызской АССР от 28 июля 2030 года слушали дело номер по обвинению гражданина Садыкова Канимета, Аджикулова Исабая, Тайтакеева Ишена. Постановили Садыкова Канимета, Аджикулова Исабая и Тайтакеева Ишена как социально опасных элементов, виновных в совершении преступлений, предусмотренной в статье 58-10 и 58-11 УК РСФСР
контрреволюционная деятельность, укрывательство байманапских элементов и вредительство советской политики. Расстрелять! Приговор привести к исполнению немедленно. Все личное имущество конфисковать. Караңгалгырлар эртерээк беришсе болмок, деди муну окугандан кийин Белоусов ачуулана сүйлөп. Түн жарымында чуркап калабызбы эми? Таң аткыча буларга жай даярдап, жерге көмүп жетишпесек, башыбыз кетет го. Качан болсо ушинтишет. Атайын эле мага каршы жазап жатышат. Мен эмне буларга талаанын четинде коюлган пугаламынбы? Ушинтип сүйлөгөн комендант күзөтчүлөрдү чакыртты. Сережкин, Карабаев, бүгүн түнкү саат 3-тө тигил 1 кишилик камераларда кармалган 3өөнү атууга алып чыгасыңар. Карабаев, сен араба камда. Андан соң тезинен көрүстөн башчысы Харбелинге баргын. Жай даярдап койсун. Таңга чейин иштин жигин билгизбей так бүтүрөсүңөр. Күзөтчүлөр чыгып кеткенден кийин Белоусов үстөлүнүн суурмасынан бир кесим колбаса менен мойну кууш айнек графиндеги суу кошулуп бир аз суютулган спиртти алып чыкты. Азыр жапырт коллективдешүү саясатынан улам каатчылык башталган маал эле. Фрунзе сыяктуу чоң калаада эл карточка менен тамак ала баштаган кез. Мындай карапайым эл жетпеген колбаса сыяктуу чүйгүн тамакты комендант спецраспределителден алган болчу. Курсагы ачканынан курулдап жаткан. Ошого карабай ичимдикти калай кружкага толтура куюп, «За ваше здоровье, товарищ Белоусов!» деп өзүнчө көбүрөп туруп алып жиберди. Белоусов үчүн бул жаңылык эмес эле. Канча жылдан берки кандуу кызматы аны ичкиликке абдан көндүрүп койгон. Спиртти бир дем менен эле тартып жиберип, көздөрү чек жее түшкөндө гана мээсиндеги чыңалуу бир аз жазыла түшкөндөй болду. Алкымы өрттөнүп, ичи ысып чыкканда гана чөнтөгүнөн макина алып чыгып, ышталган колбасаны кесип, кубардана жыттап алды да чалпылдата чайнап кирди. Бул анын эң жогорку жаза ВМН өкүмдөрүн аткараар алдындагы кадимки адат эле. Каныметтин көзү илинип кеткен эле. Тапыраган өтүктөрдүн добушунан чоочуп уйгонду. Бет алдында түрмөнүн коменданты жүзүн сустайтып турган экен. Жанындагы чырак кармаган жасоолу бар. Комендант Белоусов колундагы кагазды шаша буша окуп кирди. Садыков Канымет, 58 берене, 10-11 пункттар, өкүм, атуу. Канымет өкүмдү укканда денеси бир чыйрала түштү. Өлүм ак, бирок мынчалык адилетсиздик болорун күткөн эмес эле. Оюна коркуу деген сезим келген жок. Болгону айылдагы карапайым элди, анан Гүлсүн менен балдарын ойлоду. Томолой жетим болгондуктан ата-энесин элес булас гана билет. Биздин жасаган эмгегибизди баары бир келечек муундар эскерет деп ойлоду ал кууш коридор менен басып бара жатып. Сыртта июлдун аптаптуу түнү болсо да, ысык камерада кармалган жигиттин бетине тоо тараптан соккон муздак жел согуп, бир аз болсо да сергип калды. Канымет акыркы жолу асманды карады. Ала тоолор калкайып, асман капкара болуп түнөрүп муздактай сезилди. Болгону алыстан, алыстан ысык көлдүн толкундары жээк тургулап, Каныметтин кулагына «Кош бол кулунум» деп шыурап жаткансыды. Анан жерине оор күңкүрөнүп, «Кел уулум, эми менин муздак койнума келесиң» деп онтоп жибергендей туюлду. «Капкайдагы нерсени ойлойсуң да», деди Канымет алсыз кадам таштап баратып ичинен. «Жер кантип эле күңкүрөнсүн? Көл кайда, мен кайда? Анын толкундарынын үнү мага кантип угулсун?» Анан акыркы мүнөттөрүндө эмнегедир Сары Өзөндүн боюнда топурактын чаңына буралта чуркап ойногон бала чагын эскере түштү. Ошо маалда күзөтчү анын көзүн кара чүпүрөк менен таңмакчы болуп жакын келди. Канымет селт эте түшүп, кишенделген колунан оор шылдыраганына карабай, башын катуу силкип, «Кереги жок» дегенсип колун жай шилтеп койду. Анын токтоо бирок сүрдүү карашынан күзөтчү Сережкин да селт этип, колундагы чүпүрөгүн жерге түшүрүп жибере жаздады. «Көзүңдү таңдырбайсыңбы? Өлүмдү көрүү оңой эмес», деди Белоусов наганын кабурасынан сууруп чыгып, уктоп жатып. Анын үнү бир аз каргылданып, өзү да бул салмактуу көз караштан качып, башын ылдый салып ийди. Канымет түзөлүп, ийнин калдайта тоо тараптан соккон муздак желди көкүрөгүн кере дем алды. Анан Белоусовдун көзүнө тике карап, алсыз үнү менен: «Кереги жок. Мен өлүмдөн коркпойм. Кыргыздын жигити өлүмгө тике карайт. Анткени менин күнөөм жок.
Менин абийирим таптаза. Белоусовдун колу титиреп кетти. Ал канчалаган адамдарды ушинтип өлүмгө узаткан, бирок акыркы саатында мынчалык кайраттуу турган, өлүмдүн көзүнө тике караган кашкөй адамды биринчи жолу көрүшү ушул болду. Каныметтин көз карашында коркунуч эмес, келечекке болгон ишеним жана ички бир тазалык бар эле. Ошол тунук көз караш тажрыйбалуу коменданттын жүрөгүн титиретип ийди. Аткыла, деди ал үнү каргылдана дубалдын жанында катар тизилген 3 тутунга колун кезей. 3 жасол нагандарын белиндеги курунан шарт алышып, машаны бир убакта басышты. Калың дубалдын жанынан чыккан октун үнү түн ичиндеги тынчтыкты бузду. 1 мүнөткө жетпеген аралыкта 3 өмүр кыйылды. Канымет адегенде тизелей калып, анан оозу ачыла бир нерсе айтчудай болуп барып, таштак томуздак жерге жай гана кулады. Белоусов бир күрсүнүп алып, алардын жанына ылдам басып келди. Наганын сууруп, ар биринин желкесине кайрадан текшерүүчү огун атты. Бул анын көнүмүш адаты эле, бирок бул жолу Каныметтин тике караган көздөрү эсинен кетпей, колу мурдагыдан да катуу калтырап жатты. Ошондон кийин шалдая басып, эч нерсе болбогондой өз бөлмөсүнө кирип кетти. Үстөлүнө өбөктөп бир топко үнсүз отургандан кийин чырактын алсыз жарыгында төмөнкүдөй кагазды шаша буша чиймелеп кирди. Акт секретно. Город Каракол. Округ отдел ОГПУ. 28 июля 1930 год. Приговор в отношении Садыкова Канимета приведен к исполнению в 03:30. Смерть констатирована после 2 пулевых ранений в голову из револьвера «Наган». Тело захоронено без ритуалов, скрытно. Вещи казненного зипун старый, сапоги кожаные, переданы в сохранение ИТУ. Родственникам справки не выдавать. Ограничиться устным уведомлением о высылке в дальние лагеря. Берки каза болгон 2 маркумга да дал ушундай маанидеги актыны шаша буша жазгандан кийин бир чоң ишти бүтүргөндөй жеңилдене дем алды. Белоусов канчалык ичкилик ичсе да документке келгенде так эле бул өлүм кагазын эртеңкиге калтырбай азыр эле бүтүрүп салганына маашырлана аларды үстөлүнүн четине жылдырып койду да графиндеги калган спиртти куюп бир дем менен ичип ийди. Бир аздан кийин катуу чарчаган комендант үстөлүн кучактаган бойдон оор уйкуга кирип кетти. Ал эми сыртта Сережкин менен Карабаев сөөктөрдү арабага салып, Караколдун башындагы көрүстөнгө карай жөнөп кетти. Болбатыраак, деди Сережкин ашыктырып. Таң агарып калды. Бизди ким көрмөгеле, деди Карабаев араба кечтин жанында бара жатып. Бул караңгы түн баарын жашырат. Ошол ирмемдерде көл жээгиндеги чакан айылда дубалдагы илгичтен Каныметтин эски кемсели өзүнүн өзү шыпырылып жерге түштү. Ушул тушта Гүлсүн жаман түштөн чоочуп ойгонгон болчу. Кемселдин түшүп кеткенин көрүп, жүрөгү алкымына келип кептелди. Жанын коерго жер таппай, ордунан туруп, Каныметтин тер жыттанган кемселин жерден ала коюп, кучактап бооруна кысты. Ал азыр эле дүйнөдөгү эң кымбат адамынан айрылганын жүрөгү менен туюп, сезип тургандай болду. 30-бөлүм. Тагдырдын жолдомосу. Бүгүн кесиптештери түшкү тамакка кеткенден кийин Жоодар кабинетинде жалгыз калып, тамекисин түтөтүп отурган. Кечээки жыйында Головкин ага катуу эскертүү бергенден кийин жүрөгүнө тамак да баспай калган. Оюнда бир гана Жайнагүл турду. Ага эч нерсеге карабай үйлөнөм деп өзүнө эбак эле сөз берген. Бул кадамы менен кандай тобокелдикке барып жатканын ал даана сезип турат. Ар бир кадамын кылдаат ойлонуп чыкты. Ошентсе да анын чечүүсү кыйын болгон жагдай Жайнагүлдүн Ташкентке окуумду улантам деп максат коюп жатканы болуп турат. Эгер Сагуда жолдомо келип калса, жигит кызды токтото албасына көзү даана жетип жаткан. Өткөндө сейилдеп жүргөндө балким Сагууга өтүп калсаң, бирок кандайдыр бир орчундуу бир себеп болуп калса, окуудан баш тартар белең, деп атайлап сураган эле. Кыз башын дароо чайкап, жок Жуудар, мен эч ким жана эч нерсе окуумду улантуума тоскоол болбошу керек. Мен хирург болууга катуу максат койдум, деген болчу. Дал ушул маалда эшик тыкылдап,
Анын эң ишенимдүү жардамчысы кадрдык текшерүү бөлүмүнүн кызматкери Игорь Воронов калганы ачты. Жooдар, уруксатпы? Деди ал айланада эч ким жокпу дегендей коридорду дагы бир сыйра көз элегинен өткөрүп карап, анан кабинетке шашыла кирди. Игорь анын ОГПУнун коридорундагы көзү жана кулагы эле. Жooдар экөө ВЧКда чогуу иштешип, ук менен чокту чогуу көргөн эски жолдоштор. Игордун бетин жанып кеткен октон калган тырыгы анын келбетине өзгөчө бир сүр кошуп турчу эле. Жигит кыргыз тилин суудай сүйлөп, жергиликтүү каада салтты мыкты билген, ысык көл жергесинде туулуп өскөн жигит эле. Жаңы кызматың менен куттуктайм, деди ал жайдары жылмайып. Рахмат. Бирок Игорь дароо олуттуу боло калып, ага жакындап, колундагы папканы ачты да, сен күткөн Ташкентке сагууга жолдомо алгандардын тизмеси мына. Эле картуу комиссариатынан наркомпросттон текшерүүдөн өткөнү келиптир. Азырынча расмий мөр басылып таркатыла элек. Мен ыкчам көчүрмөсүн выпискасын даярдап койдум. Мына, Жooдар, бул сенин суранычың боюнча, бирок эсиңде болсун, бул кагаз азырынча купуя, деди кесиптеши акырын гана. Жигит чекесин тырыштыра дароо баракты колуна алды. Жүрөгү зырп этти. Тизменин эң аягындагы ысымга көзү түштү. Сагалиева Жайнагүл деп бадырая жазылып турат. Демек кеткен жадат турбайбы? Жигиттин үнү кардыга чыкты. Ал кызды жоготуп аламбы деп катуу коркуп кетти. Эгер сүйүктүүсү Ташкентке кетсе, ал жактагы чоң шаардын толкуну, жаш селкини өзүнөн биротоло алыстатып кетпейби? Жooдар, Игорь эки жагын элеңдеп карап алып, акырын үн катты. Сенин жогору жакта кадырың чоң. Эгер кааласаң, бул жолдомону токтотуп койсок болот. Саясий жактан ишеничсиз деп бир мүнөттө сызып салабыз. Бир саамга ойлоно калды. Анын ичиндеги чекист ооба деп жатты. Бирок ашык болгон тарабы ага каршы чыкты. Жок, Игорь, биз мынчалык бастык кылбайбыз. Тескерисинче, бул жолдомо биздин бактыбызга жол ачат. Мага жардам бер. Бүгүн кештен калбай биздин бийлик дөбөлдөрү гана бара турган жашыруун эң кымбат ресторанга орун даярдат. Эң кымбат жерден болсун. Бүгүн Жайнагүлдүн тагдыры чечилет. Игорь аны дароо түшүнүп, башын ийкеди да, жигитке баары жакшы болот дегендей ининен таптап коюп, кабинеттен тез чыгып кетти. Кечине Жooдар Жайнагүлдү Борбордук бульварынын тереңинде, калың бак дарактардын арасында жашырылган, сыртынан караганда катардагы эле эски имараттай көрүнгөн, бирок кире беришинде куралчан күзөтчү турган жабык ашкана ресторанга алып келди. Бул жерге карапайым элдин кирүүсүнө тыюу салынган. Босогодон өтүү үчүн атайын кызматтык күбөлүк же ОГПУнун жогорку жетекчилигинин уруксаты керектелет. Ичине киргенде Жайнагүл таң калганын жашыра алган жок. Сыртта эл карточка менен нан таппай калып жаткан Фрунзенин азыркы каатчылык абалында бул жер такыр башка ааламдай сезилип кетти. Бийик шыптарда асылган хрусталь люстралар саргыч жарык чачып, дубалдагы оор баркыт пардалар сырткы дүйнөнүн ызы жуусун таптакыр бууп салгандай. Залдын ортосунда ак дасторкон жайылган тегерек столдор тизилип, алардын үстүндө күмүш кашык вилкалар асма шамдардын жарыгына чагылышып турду. Аларды босогодон эле жашы 40-тардан өтүп калган, чачын тыкан тарап, ак көйнөгүнүн сыртына кара жилет кийген официант тосуп алды. Анын кыймыл аракетинде падыша заманындагы сарай кызматчыларына мүнөздүү токтоолук жана сылыктык бар эле. Ал Жоодардын формасынан көрөрү менен ийиле таазим кылды. Саламатсызбы, жолдош Иманбаев? Сиздер үчүн эң четке тынч орун даярдалган. Өтүңүздөр, деди ал өнүн көтөрбөй, жай гана колун жаңсап. Жайнагүл өзүн оңтойсуз сезип, Жooдарга жакындай басты. Бул жердин сүрү, официанттын өтө сылыктыгы жана башка столдордо отурган сүртүү караган формачан адамдардын олуттуу жүздөрү кызды корунтуп жатты. Бирок сүйүктүүсү ага ишенимдүү карап, акырын кулагына шыбырады. Коркпо, Жайнаш, бул жерде бизге эч ким тоскоол болбойт. Официант алардын алдына менюнун ордуна ал кезде чанда кездешүүчү фарфор идишке ызык тамактарды жана айнек идишке салынган таттуу жүзүмдөрдү алып келип койду. Бир аз жайланышып отургандан кийин жигит чөнтөгүнөн баягы Игорь алып келген купуя деген кагазды сууруп чыгып, Жайнагүлдүн алдына койду. Бул эмне? Кыз таң кала сурады. Бул сенин келечегиң, Жайнаш. Карачы.
деди жигит да толкундагандыгынан жүрөгү кабынан чыгып кете жаздап. Кыз кагазды окуп көздөрү жайнап кетти. Жолдомо, Жоодар, мен окууга өттүм. Ташкентке кетем. Ал кыздын кубанганын көрүп, ичинен бир чети сүйүнсө, бир чети ич ачышты. Бир аздан кийин жигит кыздын назик колун аяр кармап көздөрүнө тигилди. Бул ирет анын карашында эркектин коргоочулук мээрими бар эле. Жайнагүл, мен сенин окуганыңа эч качан каршы эмесмин. Бирок мени жакшылап укчу. Ташкент чоң жана кооптуу шаар. Сени жалгыз ал жакка кое бергим келбейт. Кел, ушул августта баш кошуп алалы. Сен Ташкентке менин колуктум болуп бар. Мен ошол жакка кызматка которулууга арыз жазам. Сени өзүм окутам, өзүм коргойм. Мага ишенесиңби? Жаш селке жигиттин мынчалык жумшак, мынчалык жалындуу суранып жатканын биринчи жолу көрдү. Жайнагүл бир саамга деми кыстыгып унчукпай калды. Кыздын көз алдына алыскы калаанын чоң көчөлөрү, өзү тааныбаган миңдеген адамдар жана белгисиздик тартылды. Өзү Жоодарды ушунчалык жакшы көрөрүн да билет, бирок окуунун түйшүгү менен үй бүлөнү чогулуп кете алабы? Билегинде өткөндө сүйүктүсүнөн белек алган күмүш билерик жарыкка чагылышып турду. Ошо маалда кыз жигитинин карегинен өзүнө болгон чексиз урматтоону көрдү. Ооба, ал хирург болууну каалайт, бирок бул татаал жолдо жанында Жоодардай тоодой таянган адамы болсо, ал кыялына эртерээк жетерин жүрөгү менен туйду. Макул, Жоодар, деп шыбырады ал, үнү бир аз калтырай чыгып. Эгер сен жанымда болсоң, мен эч нерседен коркпойм. Жоодар кыздын колун аяр кысып, ыраазы боло карады. Бул жөн гана үйлөнүү сунуш эмес, бул ошол катаал заманда бири-бирине тирек болууга берилген ант эле. Ал кичте дүйнөдө экөөнөн өткөн бактылуу адам жок болчу. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө окуялар абдан татаалдашат. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.